Assalamu alaikum туғандар. Улуу урматтуу кыргыз эли. Мен дагы жөн отура албай бир өзүмдүн бир оюмду айтайын деп. Айла жоктугунан ушул сөз кичине болсо бир таасир кылабы экен деген бир максатта гана сүйлөп атам. Бир интернет жылдызы болуп, бир эме болуп сүйлөйүн деген максатта эмес. Азыркы болуп аткан көрүнүшкө карай сүйлөп атам мен. Жакында шайлоо келет ат. Азыртан башталды. Паспортуңду берсең 1000 сом, шайлап чыксаң 1000 сомдоп 2000 сом. Будан мурунку шайлоодо дагы ошо 2000-3000 сомго чыккан. 2000-3000 сомго өзүбүздүн голосубузду сатып мурунку азыркы иштеп аткан парламентти көрдүңөр. Атын атаганда эле ого не стоит олар, чимкирикке дагы не стоит да. Чимкирик дагы мурдун тазалайт кичине болсо дагы. Буларды эң жакшысы кыргыз элинин душманы деген макамды берип мамлекеттен айдап чыгыш керек. Азыркы иштеп аткан бардыгын айтпайм, бирок иштеп аткандар 80% кыргыз элинин душманы. Ушул бизди ошого окшогон депутаттар, ошого окшогон биздин төбөлдөрүбүз бизде заманбап кулга айлантты. Мына Россияда жүргөндөр жыргагандан жүрөт де, мен Россияда жүрөм. Мен жыргагандан жүргөнүм жок. Ошол бир жетпегендиктен, башка болгондуктан жүрөбүз да бизче. Бизде азыр мына Россияда жүргөндөр, булар Россияда иштеп келип атат. Буякка келип кул болуп атат биздин кыргыздар. Заманбап, орусча айтканда культурный кул. Келип жаткан жериңе келгениң бөлөк, жуунуп жаткан эле жериң болбосо, сен жумушка, ишке барганыңда кулдан айырмаң жок кыргыздар. Мен баса белгилеп айтамын. Мурун атала берип кулду баккан болсо, өзүң сатып алып, бирок кул болуп иштеп атасың. Көзүңөрдү ачкыла, голос саткандар, мен кыргыздардын баарын жамандаган жерим жок. Ошол голос саткан ата-энелерге бардыгына кайрылам. Голосуңду сатканың, балаңды кул кылып бергениң. Бир туугандары ойлонгула, Россияда жүргөндөр, башка мамлекетте жүргөндөр, Кыргызстанда да жыргап кеткен жери жок кыргыз элининче. Бардыгы заманбап кулга айланып кетет бара-бара. Кул болдук, ойгонбодук го, кул болдук, ойгонбодук кыргыздар. Эмне бүткүл мамлекетибиз жок болгондо ойгоносуңар, анда кеч болуп калат. Кул болдук, ойгонбодук, эми жок боло электе ойгонгула. Туугандар, кыргыздар, бөтөн элде мен кыргызмын дештен уялтып атасыңар силер, биздин чоңдор. Чын-чынына келгенде уяла турган эле болуп калды. Мен кыргызмын дештен уяла турган жерлер болуп калып атат. Силер билбейсиңер, креслодо отургандар, аны бизге окшогон талалап, бизге окшоп балдарыны сагынып, куса болуп жүргөндөр гана билет. Башка эч ким билбейт аны. Мен жыргагандан жүргөнүм жок Кыргызстандан келип Москвада. Ойгонгула кыргыздар. Силерден сураныч, голосуңарды сатпагыла. Ошол биздин чоңдор дагы келип ата-энесине куса болуп, балдарына куса болуп жүргөндө билет эле. Кыргызды кул кылган ошол биздин 120 депутат. Ошол Атамбаевтан тартып азыркы иштеп аткан президентке чейин жок кылыш керек, тазалаш керек бардыгына. Анан Кыргызстан үчүн, кыргыз эл үчүн иштейин дегендерди жолотпой атат. Ойгонгула кыргыздар, ойгонгула. Силерден сураныч, ойгонгула.